Ийгиликтер менен кемчиликтер кайсылар? Кар чарба курагындагы адамдардын жашоосун жакшыртууга багытталган иш-чаралар кайсылар? Жана эң негизгиси жакында дагы пенсия көбөйөбү? Канча сомго? Ушул жана башка суроолорго биз социалдык фонддун коомчулук менен иш алып баруу башкармалыгынын башчысы Жеңишбек Мукамбетовдон жооп алабыз. Саламатсыздарбы? Бул берүүнү мен Расул Багышбаев алып барам. Жеңишбек Уркалыевич, арыбаңыз, студияга кош келиңиз. А дегенде мына сиздер өткөн аптанын соңунда министрлер кабинетинин төрагасынын орун басарынын төрагалыгы алдында социалдык фонддун төрагасы жана ушул бардык республика боюнча башкармалыктын жетекчилери менен чогуу ушул жылдын 6 айынын жыйынтыгын чыгарып, иштеги ийгиликтер, кемчиликтер жана тармакты мындан ары өнүктүрүү багытындагы бир нече талкуулар болду. А дегенде 6 айынын жыйынтыгына сиз өзүңүз токтоло кетсеңиз. Рахмат, саламатсыздарбы? Чындыгында эле биз жылда ушул 6 айлыкта анан жылдын жыйынтыгы менен өзүбүздүн ишибизге жыйынтык чыгарып, кеңейтилген отурумдарды өткөзүп турабыз башкармалыктын. Бул жолу дагы министрлер кабинетинин жетекчисинин орун басары Эдил Жолдубаевич Байсаловдун катышуусу менен өттү. 53 райондук башкармалыктын башчылары менен тийиштүү ушул борбордук аппараттагы башкармалыктын жетекчилери менен өткөзүлдү. Эми негизинен эле иштин жыйынтыгы болгондо бизде баягы алдыга койгон пландардын аткарылышы боюнча кандай көрсөткүчтөр болду деген суроо туулат. Ошондуктан эң башкысы баягы киреше канча болду, чыгаша канча болду, биз белгилеген көрсөткүчтөргө жете алдыкпы деген суроо коюлган. Жалпысынан алсак, бюджеттин жалпы кирешеси 52 миллиард 765 миллион сомду түздү. Бул жарым жылдыкта. Ошол эле былтыркы жылдын ушул жарым жылдыгына салыштырмалуу 139,2%га же болбосо 14 миллиарддан ашыгыраак сомго көп аткарылды деп атабыз бюджетибиз. Бунун ичинен баягы жалпы камсыздандыруу төгүмдөрүнүн топтолушунун көлөмү 31 миллиард 619 миллион сомду түздү. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, 19 жылдан баштап топтоо административдик отчеттуулук функциялары салык кызматына өткөзүлүп берилген. Ошондуктан азыркы күндө толугу менен топтоону салык кызматы жүргүзүп атат. Бизге болсо жеке ар бир жарандын камсыздандыруу төгүмдөрүн өздөрүнүн жеке эсебине түшүрүү үчүн маалымат келип түшүп турат. Ушул салык кызматынын көрсөткүчү менен 103%га аткарылды деп атышат план. Былтыркы жылга салыштырмалуу 7 миллиард 771 миллион сомго өсүштү берди. Республикалык бюджеттен бөлүнгөн каражаттардын түшүшү биринчи жарым жылдыкта 20 миллиард 689 миллион сомду түздү. Бул мунун басымдуу бөлүгү пенсиянын базалык бөлүгүнүн төлөнүшү 15 миллиардка жакын сом. Жана ошондой эле пенсия жана үстөк акыларга 2 миллиард 623 миллион. Аскер кызматчыларынын пенсияларын дагы биз каржылап төлөп беребиз. Бул республикалык бюджеттин каражатынан 2 миллиарддан ашыгыраак акча каражаты бөлүндү. Ошону менен жалпысынан ушул 20 миллиард 689 миллион түштү да. Ошондой эле бюджеттин жалпы чыгымдарын алсак 42 миллиард сомдун тегерегинде болуп, мунун ичинен пенсиянын төлөнүшүнө 35,5 миллиардтай сом акча каражаты сарпталды. Бул былтыркы жылдын жарым жылдыгына салыштырмалуу 8 миллиард 300 миллион сомго көбүрөөк болду да. Бул негизги бир себептери былтыркы жылы октябрь айында билесиздер, алгылыктуу бир жогорулатылган. Бул жерде базалык бөлүгү 1780 сомдон 3170 сомго жеткизилген. Андан тышкары пенсиялардын камсыздандыруу бөлүктөрү 15%га көбөйгөн. Ошондуктан былтыркы жылы баягы биздин төлөп келаткан каржылоо суммасы кескин өзгөрүп, көп сумманы түзүп койгон. Демек, керектелүүчү суммадагы 8 миллиарддан ашык айырма мына ушуга байланыштуу да. Анан айта кетсек, азыркы күндө мына июль айы бүттү. Биз июль айынын жарым жылдыктан
кийин дагы мына июль айын толугу менен төлөп бүттүк. Пенсия төлөө боюнча эч кандай карыздар жок. Биз толугу менен каржылап төлөп бердик 25-числого чейин. Азыркы күндө 10-числого чейин баягы талап кылынган сумманы тактоо иштери жүргүзүлүп атат. 10-августтан баштап үстүбүздөгү жылдын август айына төлөөнү баштайбыз. Августтун аягына чейин 25-терине чейин буюрса үстүбүздөгү айды төлөп беребиз деген үмүттөбүз. Жеңишбек мырза, өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу Кыргызстандагы пенсия курагындагылардын же болбосо пенсияга чыккандардын саны 29 миңден ашык кишиге көбөйүптүр да. Бул көрсөткүч башка жылдарга салыштырмалуу бир жылдын ичинде кандай көрсөткүч? Бизде ушул кар чарба курагындагылар көбөйүп жатат десек болобу? Болот, анткени бул көрсөткүч быйыл эле эмес, жыл сайын көбөйүп турат. Башка жылдарда кандай эле цифралар? 2009-жылдан баштап азыркы күнгө чейин өзүңүздөр карап көрсөңүздөр, эгер 2009-жылдары 530 миңдин тегерегинде болсо, азыркы күндө 758 миң пенсионер бар. Ошондо жылына бир 20-30 миңден кошулуп келатат да. Анан эми баягы карысы бар, нырсы бар дейт. Аны биз бул демографиялык көрсөткүчтөр, муну биз токтото албайбыз. Жашоо деңгээлинин дагы жакшырып бараткандыгы, жашоо баягы демография узактыгы дагы бир топ болот. Бул жакшы эми. Жеңишбек Оркалиевич, негизги маселе ушул өлкөдөгү пенсия системасынын натыйжалуулугун кантип жогорулатабыз деген суроо да. Ушул багытта иштер кандай болуп атат? Негизи бул түздөн түз билесиздер, 96-жылдан баштап жеке камсыздандыруу эсеби киргизилген. Анан пенсиянын азыркы күндөгү базалык биринчи камсыздандыруу жана экинчи камсыздандыруу бөлүгүнүн ичинде бара-бара жыл өткөн сайын басымдуу бөлүгүн камсыздандыруу экинчи бөлүгү көбүрөөк болуп атат да. Анткени ал түздөн түз төгүмдөргө жараша болуп атат. Анан биз жанагы жүргүзүп аткан саясатыбыз, кандайдыр бир өзгөртүүлөр, реформалардын баары ошого алып такалып атат. Анткени келечектеги пенсияңды баягы мамлекет камкордукка алат деген түшүнүктөн алыстап, ар бир адам өзүнүн пенсиясын өзү түптөш керек дегени өтүшүбүз керек болду. Бунун үстүнөн биз бир топ жылдан бери иштеп келатабыз. Маалымат каражаттар аркылуу дагы дайыма маалымдама беребиз, бирок тилекке каршы ар кандай пикирлер айтылып атпайбы? Пикирлер айтылат экен, анан адам баласы болгондон кийин мен мынчага чыккандан кийин өкмөт багып алыш керек деген дагы ушундай пикирлер болуп атат да. Бул негизи биздин өзүбүздүн системанын, анан мыйзамдарыбыздын аты аталып тургандай эле камсыздандыруу деген сөз, бул өзүн өзү камсыздандыруу баягы мурун деле бар эле го. Союздун убагында деле бар болчу, страхование деген. Ошол принципке ылайык ар бир адам өзүнүн пенсиясын өзү түптөш керек. Мен жана айтып атканым, экинчи камсыздандыруу бөлүгү басымдуу болуп баратканы, канчалык айлыкты көп алып, канчалык камсыздандыруу төгүмдөрүн көбүрөөк төксөң, ошого жараша пенсияңдын өлчөмү жогору болот. Анан биз дагы бир нерсени унутпашыбыз керек. Биздин арабызда ушундай көп акча каражатын алып төлөп, өзүнүн бир төккөн акчасы менен бир нече пенсионерди багып келгендер да бар да. Анан жанагы көбөйткөнгө келгенде биз мисалы үчүн камсыздандыруу бөлүгүн 15%, же 5%, 7%, 10% деп көбөйткөндө экөөнүн айырмасы болуп калып атат да. Мисалы үчүн көп алып жүргөн кишиники пенсия өлчөмү жогорураак болуп калып атат дагы, аз алгандык азыраак болуп калып атат. Биз ошол аз алгандардыкын артта калып калбасын деп биз өйдө карай тартканга аракет кылып атабыз да. Анткени тигилердин төккөн акчасынан бөлүштүрүү системасы болуп кетип атат. Ошондон түздөн түз эгер камсыздандыруу принципин бекем кармап туруп алсак, анда жакырлы адамдардын саны өсүп кетет да. Ошондуктан биз бул эмени баланс кылып кармашыбыз керек болуп атат. Ошон үчүн жана кепилденген өлчөмдөн төмөн болбосун деген дайыма токтомдорго ошондой чыгып атпайбы. Анан быйылкы жылы дагы биз ушу күзгү айларда буюрса дагы жогорулатууну пландаштырып атабыз октябрь айларына. Канчага көбөйөт? Азыркы күндө орточо эсеп менен бир 38%га камсыздандыруу бөлүктөрүн көбөйтөлү деп атабыз. Эми бул жерде дагы мен айтып кетпедимби? Камсыздандыруу төгүмдөрүн азыраак төлөп, же болбосо пенсиялык системага салымы аз кишилер бар да, мисалы үчүн кандайдыр бир үй бүлөлүк шарттар менен, жашоо шарты менен төлөбөй калган, анан стажы аз,
камсыздандыруу төгүмдөрү өтө аз өлчөмдө. Анан ал кишилерди мисалы үчүн 38%га көтөрүп койсок, алардыкы 1000 сом болсо 38 сом 380 сом болуп кошулуп калат да. Ал эми 10 000 алгандыкына 3800 кошулат. Анан бул жерде да мындай теңдешсиздик болуп кетпесин деп биз азыркы немеде дагы долбоордо дагы 38%, бирок төмөнкү кепилденген өлчөмү 500 сомдон кем болбосун деген токтомдун долбоорун иштеп чыктык. Азыркы күндө министрликтер менен макулдашууда жүрүп атат. Дагы өзгөртүүлөр болуп кетиши мүмкүн. Ошондуктан азырынча биздин эсебибиз боюнча ушул 38% деп атабыз. Анан бирөөгө балким 1000 сом кошулат, бирөөгө 1200, бирөөгө 3000 кошулушу мүмкүн. Биз мындай болжомдо төгүмүнө жараша, төгүмүнө анан мен жана айтып атканым ошол да. Анан иш стажына жараша төккөн акчасы көп адамдардыкын биз дагы аларды да басмырлаганга эч кандай укугубуз жок. Мыйзам жол бербейт. Ошондуктан эгер көп акча каражатын төгүп чоң пенсия алып аткандардыкын биз ошого жараша стимул катары көбөйтүп бергенге милдеттүүбүз. Жеңишбек Уркалович, жашында берсин мээнетти, карыганда берсин дөөлөттү деген сөз накыл кеп түздөн түз ушул пенсия курагында үзүрүн жемишин көрө турчу кар чарба курагындагы биздин улгайган адамдарга тиешелүү болуп турат да. Себеби дегенде сиздин жообуңуз боюнча мен түшүнүп турам, убагында сен канчалык эмгектенсең, канчалык иш тажрыйбаң мол, көп болсо, анан убагында канчалык төккөн төгүмдөрүң суммасы жогору болсо, анда сенин пенсияң кепилдендирилген жогорку суммада болот. 2023 жылдын 1-июлуна карата Кыргызстандагы эң төмөнкү пенсия, эң жогорку пенсия, анан орточо пенсиянын суммасын айта аласызбы, канча? Орточо пенсия 7700-дун тегерегинде деп эсептелип атат. Эми бул төмөнкү деген көрсөткүч көп жылдан бери мындай түшүнүктүү биз алып салганбыз. Анткени бул жерде төккөн адамдын төгүмдөрүнө, стажына жараша өзгөрүлүп турат. Анан 1000 сом тегерегинде алгандар да бар. Азыркы күндө да. Бул эч кандай эч жерде эч убакта иштебегендер. Ооба. Иштегендер бирок өтө аз. 1 жыл, 2 жыл, 3 жыл иштегендер. Анан мындай караганда 55-60 жаш куракка чейин келип, анан мамлекеттик органга, мисалы үчүн пенсиялык фондко кошкон салымы жок. Анан кайтарымы деле ошого жараша болуп калып атат да. Ошондуктан жана айтып аткан сөздүн эмеси да ушунда болуп атат да. Түздөн түз багытычы карганда берсин дөөлөттү деп. Жашта чындыгында эле иштеп эмгек кылсаң, ак иштеп көрсөтсөң, пенсияң ошого жараша эле болот. Анан бизде көбү да көмүскөгө качып эле убактылуу акча менен ошого ыраазы болуп эле иш берүүчү менен мындай алакалашпай эле ошондой болуп калып атат да. Анан көпчүлүк учурда пенсия жаш курагына келип калганда, билинбей келип калган учурда эле анан бизге келип талаш тартыш чыгып калат. Мен иштегем, мен мындай кылгам, текшерип келсек, текшерип келсек, айлык акысын колуна көп берген, отчеттуулукка киргенде аз көрсөтүп койгон. Ушундай учурлар бар да. Эми тилекке каршы муну биз жакшы эле аракет кылып иш алып баса кээ бир бакыйган мамлекеттик мекемелердин бухгалтериясында да бул боюнча алишемдиктер өтө көп экен. Мен өзүм күбө болуп калган жайым бар бул маселе боюнча. Андыктан ушул учурдан пайдаланып биз ушул бухгалтер, экономика бөлүмүндө ар бир мекеменин кызматкерлери да мындай бир ак иштесеңер, так иштесеңер деп баса бергилейли да. Анан сиз эң жогорку сумманы айткан жоксуз, канча? Эң жогорку сумма эми 100 000ден ашык алган бар. Бул баягы персоналдык пенсияга чыккандар убагында пенсионерлер бар. Анан эми алардык канчалык көп эмес. Анан баягы өткөндө дагы бул боюнча катуу талаш тартыш талкуу болбоду. Мынча эмне көп алат деген суроолор болду. Мен айтып кетерим, ушул ал кишинин төккөн акчасы кечиресиздер 50гө жакын пенсионерди орточо пенсия менен камсыздалганга жетет экен да. Анан эми ал киши ошого жараша пенсия алыш керек да. Бул жерде да биз ал кишинин укугун тебелешпеш керек да. Анан ошондуктан эми баягы 1-2 киши алат, бир киши алат, кээ бири 50 000, 60 000 алгандар бар. Эми азыр күндө айлык акыны баягы ачык көрсөткөнгө акыркы кездери ушундай жогорку пенсия алгандардын саны өсүп баратат. Бул жакшы көрсөткүч. Бирок ошол эле учурда биз орточо пенсияны тартып
жогорулаталы деп жанагы жашоо минимумунан азыр Статкомдун немеси менен мамлекеттик статистика комитетинин маалыматына ылайык орточо жашоо минимуму пенсионердики 6817 сом деп көрсөтүп атат да 22 жылдын эмеси менен жыйынтыгы менен. А пенсия орточо 6800га жакын болот. 6700га. Ой, 7700 деп орточосу. Эми бул немеден жашоо минимумунан төмөн алгандардын саны дагы бизде азыр 47% түзүп атат да. Биз бир убакта ушул пайызды 30 канчага түшүргөнбүз. Анан тилекке каршы баанын өсүшү, немелердин пенсиянын көтөргөн эмеси бааны кубалап жетпейт экен. Ошондуктан бул көрсөткүч дагы азыр 47% түзүп атат. Бизде келечекте ушул пенсиялардын баары жашоо минимумунан жогору болсо деген эле максат. Жана төгүмдөрдүн топтолушуна дагы басым жасап атканыбыз ошол. Ким канчалык көп төгүм төлөсө, ачык төлөсө, пенсиялык фонддун бюджети ошончолук көбөйөт дагы. Бизде жана пенсияларды көбөйткөнгө жакшы мүмкүнчүлүк түзүлөт. Ошондуктан жаш курак боюнча кандайдыр бир өзгөртүүлөрдү киргизүү планы барбы? Себеби керек болсо ушул маселе парламентте дагы кызуу талкууланды эле. Кызуу талкууга алынган. Тилекке каршы ал жерде көп немеден турган, бөлүмдөн турган биздин законубуз бар эле, мыйзамы. Анан экинчи окууда кайтарылып берилген. Азыркы күндө социалдык фонд ошонун үстүнөн иштеп атабыз. Бул жерде жалпы жаш куракты көбөйтөлүү деген азырынча пландагыбыз жок. Анткени 63, 58 жаштан аялдар үчүн 58, эркектер 63 жаш курагында. Анан мындан тышкары биз жанагы жеңилдик шартта чыгып аткандардын бир категориялардын жаштарын карайлы деген сунуштарыбыз бар болчу. Тилекке каршы жалпысынан мыйзам өтпөй калды. Анан жана мөөнөтүнөн мурда пенсиялар деген бар. Стажына жараша 60 жаштан эркектер, 55 жаштан аялдар чыга берсе болот. Эгер 40 жыл, 35 жыл иштесе деген ошондой шарттарды бир карап көрүш керек болуп атат. Анткени өзүңүздөр көрүп атасыздар, жашоо узактыгы өсүп атат. Кудайдын кулагы сүйүнсүн, карыларыбыздын саны өсүп атат. Ошол эле учурда бул билинбеген менен пенсиялык фонддун жана республикалык бюджеттин немесине жакшы эле мындай оорчулук алып келет да. Ошондуктан ар бир көбөйткөн сайын мисалы үчүн азыр айтып атпайбызбы 500 сомдон кем эмес көбөйтөбүз деп. Ага деле канча миллиарддаган сом акча каражат кошумча сарпталат да. Ошондуктан бул жагын да карай жүрүшүбүз керек. Анткени түшкөн акча болбосо чөнтөгүңө жараша иш кыл дегендей биз бюджетке карайбыз да. Ошондуктан туура түшүндүрүү менен кабыл алышат болуш керек биздин жарандарыбыз. Анан буюрса жакын арада министрлер кабинетинин токтому чыгып калса толук кандуу маалымат беребиз. Анан кайра эсептөө иштерин буюрса жүргүзүп, биринчи октябрдан жаңы өлчөмдө төлөп бергенге аракет кылабыз. Мына ушундай позитив менен биз маекти жыйынтыктайлы. Жеңишбек Уркалиевич, ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Анткени белгилегендей ушул айга, ушул күнгө, ушул мезгилге караганда өлкө боюнча бир дагы улгайган же пенсия курагындагы адамдын алдында соцфонддун карызы жок. Бүгүнкү күндө накталай эмес төлөмгө өткөндөрдүн дагы саны өсүп жатат. Ошол эле эл картасы аркылуу пенсиясын алгандардын 76% пенсионерлер. Бул абдан жакшы. Жана дагы бир жакшы жагымдуу кабар. Урматтуу Кар Чарба курагындагы аталар, апалар, буюрса жакында пенсияңар дагы көбөйөт, орточо 38%. Бул жакшы. Ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Биз социалдык фонддун коомчулук менен иш алып баруу башкармалыгынын башчысы Жеңишбек Мукамбетов менен мына ушул пенсия системасындагы натыйжалуу иштерди кантип жүргүзүп жатышат деги эле ушул тармактагы иштин натыйжалуу, эффективдүү алып баруу үчүн кандай иштер болуп жатат, мына ушул багытта кеп курдук. Бир аз убакыттан кийин кайрадан жолугабыз. Биринчи маалыматтык каналдан алыстабаңыз.